Ыймандуулук жана жакшы амал экөө ийгиликтүү турмуш куруунун сыры. Буларга бекем тур. Илим жана билим изде, окуганды таштаба. Анткени окуу кайгы капаны кетирет. Тобо кылууну ар дайым жаңылап тур. Күнөөнү ташта. Анткени күнөө жашооңду бузат. Куранды дайыма ой жүгүртүү менен окуп, Аллахты көп зикир кыл. Адамдарга түрдүү жакшылыктарды жаса, көкүрөгүң кенен болот. Коркок болбой, эр жүрөк бол. Эр жүрөктүүлүктүн көкүрөгү бийик болот. Жүрөгүңдү көралбастыктан, бузукулуктан, жаман ойлордон жана ар кандай жаман илдеттерден тазала. Ашыкча бир нерселерди кароону, сөз тыңшоону, элдерге көп аралашууну, тамакты жана уйкуну ташта. Пайда бере турган иш менен алек бол. Кайгы капаңды кетирет. Бүгүнкү күнүңдү жашап, өткөндү, келечекти унут. Келбетиңде, турмушуңда, ден соолугуңду жана башка нерселерде өзүңдөн төмөнкүлөрдү кара. Ой пикириңде коркунучтуу кыялдар менен, жаман ойлор менен ой жүгүртпө. Ачууланбай сабырдуу, жумшак жана кечиримдүү бол. Анткени бул жашоо кыска. Жакшылык, байлык сенден кетип, кыйынчылык келет деп ойлобо. Бардык нерседе Аллахка гана тобокел кыл. Бир кыйынчылыкты өзүңө ылайык сүрөттөп, аны чоңойтуп асманга учуруп айтпагын. Башыңа бир кыйын маселе келүүдөн качпагын. Жаман нерсени күтпөгүн. Ар нерсенин өз убактысы болот. Турмушту жөнөкөйлөштүр. Ашкере байлык, оюн күлкүдөн алыс бол. Анткени ашкере байлык, оюн күлкү сени алек кылып коет. Дене дүнүйөгө батып кетсе, инсандын руханияты азап чегет. Сендеги болгон неемат жакшылыктар менен сага түшкөн мусибаттарды салыштыр. Ошондо жакшылыктар мусибаттардан көп экендигин билесиң. Сага айтылган жаман сөздөр эч качан сага таасир бербейт. Аны айткандын өзүнө таасирин берет. Ал жөнүндө ойлонбо. Ой пикириңди оңдо. Жакшылыктарды жана алдыга умтулууну гана ойло. Эч ким сага рахмат айтаарын күтпө. Сага бирөө рахмат айтууга сага эч кимдин карызы жок. Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана башкага жакшылык кыл. Сага пайда бере турган ишиңди билип алып, ошону менен гана алек бол. Ошондо түйшүктөрдү унутасың. Жумушуңда чечкиндүү болуп, бүгүнкү ишти кийинкиге калтырба. Өзүңө ылайык келген пайдалуу илимди үйрөнүп, өзүң канааттанган пайдалуу ишти жаса. Аллахтын сага берген жакшылыктары жөнүндө ой пикир жүргүзүп, ал жөнүндө айт. Аллахка ыраазылыгыңды билдир. Аллахтын сага берген ден соолук, мал дүйнө, үй бүлө жана жумушуңа канааттан. Жакындан мамиле жасасаң да, алыстан мамиле жасасаң да, жакшы көз карашта болуп, кемчиликтерге көзүңдү жумуп кой. Катачылыктарды, ушак сөздөрдү, адамдардын кемчиликтерин андыгандан алыс бол. Спорт менен машыгып, ден соолугуңа көңүл бур. Анткени ден соолугу таза адамдын акылы таза болот. Ар дайым кечирим, ден соолукту, саламаттыкты жана бейпилдикти тилеп, Аллах Таалага дуа кыл.